ошол ааламда сыноону берсе, оору менен бербесин экен. Бул менин бир туугандарым гепатит менен ооруганын билгенде, мага күн түнгө айланды, аалам караңгы жашоого, такыр башка жашоого. Кантип ошол бир туугандарымдын өмүрүн узартам, кантип ошолорго жашоо бере алам деген күн менен жашап калдым. Бул гепатит менен ооруганда муну ласковый убийца деп коет. Мунун симптомдору дароо эле билине бербейт. Бул жүрүп боордун көп бөлүгү аябай такыр жабыркаганда алсыратып, кустуртуп, кан кетип, бир учурда температуралуу ошентип билдирет экен. Бирок менин жакындарымды онкология болуп операцияга түшүп калганда ошол жерден онколог врачтар аныктап берди. Жалпы витамин терапия, анан негизинен вирустарды уктатуу үчүн противирустун таблеткалар гана азырынча жетиштүү. Гепатит Б-га ааламда бир гана вакцина, анан вирусту уктатуучу гана препарат болгондуктан ошолор менен чектелди. Бул биздин биринчи көйгөй. Стигмага ар бир гепатит менен ооруган адам сөзсүз түрдө дуушар болот. Стигманы биринчи үйүңдөгүлөр баштайт, жакындарың баштайт. Алар сөзсүз түрдө ичкен идиштерин бөлөт, кошпойт, жакшылыктарга, башка учурларга сөзсүз түрдө чакырбайт. Андан кийин бир нерсе колдонгон учурда ал буюмдарыңды алып ыргытып, бөлүп салып, же болбосо бул үйгө киргизбе деген сөздөр дайым эле болуп келет. Анын үстүнө үй бүлөнүн мүчөлөрү эмне үчүн сен гепатит менен ооруп калдың, ошончо оорудан, бул каяктан келип чыкты, эмне үчүн оорудуң деген суроо, анан басмырлоо көп болот. Буларга биз баарыбыз өзүбүз түшүнүү менен мамиле жасап, жана ошол ооруп аткан адамдар өздөрүнүн ооруганын сезгенден кийин, билгенден кийин башкаларга жугуп калбоо чарасын биринчи өздөрү аткарыш керек. Жана ошол эле мезгилде профилактиканы мамлекеттик деңгээлде жүргүзүү керек. Азыр бизде СЕСке жүктөп койгон, же болбосо первичка деп коет, СЦМдеги врачтарга гана жүктөп койгон. Ал врачтар үчүн биздин бүгүнкү күндөгү 30 000 гепатит, же болбосо 7 миллион элди профилактика өткөрүү бул өтө оор. Ошондой эле биздин дин аалымдарындагы профилактикага чакырышыбыз керек. Анткени айрым учурда вакцина албоого чакырат. Бул гепатит Б-дан сактап калуу үчүн ааламда бир гана гепатит Б-га вакцина алып коюу 99% кепилдигин берет. Инфекционист гепатологторго, терапевтке, СЦМге кайрылып, ошол жерде мамлекет аркылуу берилүүчү бүт жеңилдиктерди пайдаланса болот. 2023 жыл 17 февралдан баштап мамлекетте бекер противирустун таблеткалар, 2022 жыл 12 декабрдан баштап бекер вакцинация гепатит Б-га, ошондой эле ПЦР качество-количество анализи, печёночный тести жана общий биохимия анализдери мамлекет тарабынан бекер болуп кепилдикке берилген.